Бабур Төлбаев Кыргызстанда вирус менен күрөшүү үчүн 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүп берди. Белгилүү ишкер Бабур Төлбаев акыркы 2 айдын ичинде вирус менен күрөшүү үчүн кыргызстандыктарга 20 миллиондон ашык суммадагы каражат бөлүп берген. Бул каражат дарыгерлер үчүн атайын кийимдерди, респираторлорду жана антисептиктерди сатып алууга сарпталган. Андан тышкары бардык аймактардагы 10 миңден ашуун үй-бүлө азык-түлүктөр менен камсыз кылынган. Азыркы учурда Бабур Төлбаев Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын жатаканасын вирус менен ооругандарды бекер дарылай турган госпиталь катары ачуу үчүн даярдоодо. Анын айтымында бул госпиталда 200дөн ашуун адам дарылана алат. Жакынкы аптада Бабур Төлбаев 240 респиратор, бардык керектүү жабдуулар жана дарыгерлердин жакынкы 2 айлык акысы үчүн дагы кошумча каражат бөлүп берерин кабарлады. Өзүнүн Instagram баракчасында 312 адамды күнүнө 3 маал тамактандырууга жардам бере ала турган кафелерди издеп жатканын кабарлады. Бир жуманын ичинде даяр болот. Кыргызстандыктардын арасында ушундай катаал учурда өз элине жардам берген эр-жигиттердин бар экени абдан сүйүнүктүү. Ыраазычылыгыбызды билдирип, Бабур байкен өзүнө жана жакындарына чын ден соолук каалап кетели деп жазат Чындык медиа. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков пневмонияга кабылып, абалы оор. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар Өздүк булагына таянуу менен жазып чыгууда. Билдирүүгө караганда, Турсунбеков жасалма дем алдыруучу аппаратта жатат. Эл өкүлү пневмонияга кабылган. Коронавирус илдети боюнча азырынча эч нерсе белгисиз. Буга чейин пневмония менен жабыркаган экс-депутат мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиевдин абалы оор бойдон калып жатканы айтылган. Коңшу Казакстан коронавирус илдетин жуктуруп алуу боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу York Times басылмасы соңку 2 аптанын статистикасын карап чыгып жарыялаган. Ага ылайык Казакстанда дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн ичинен коронавируска чалдыккандардын эң жогорку көрсөткүчү катталган. Казакстандан тышкары Австралия, Малавия, Хорватия, Намибия жана башка мамлекеттерде да абал оор. Абал жөн эле оор эмес, тагыраагы көрсөткүч акырындык менен өсүп олтурбай, коронавирус жуктуруп алгандардын саны кескин түрдө жогорулаган. Мындай статистика кооптуу болуп саналат. Кече 5-июлда Казакстандын саламаттыкты сактоо министри Алексей Сойго жогорудагы маалыматка байланыштуу журналисттерден суроо берилди. Биз азыр симптому байкалган жана симптому байкалбагандарды чогуу кылып, коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы санын эсептеп жатабыз. Себеби симптому бар жогуна карабай бейтаптар баары бир ооруну жугузуучу болуп саналат. Мындан улам статистикада биздин бейтаптардын саны өзгөрүп кетти. Күн сайын оору аныкталган адамдардын саны туруктуу. Ал күндө 1500 кишинин тегерегинде чыгып жатат. Акыркы 2 апта ичинде кескин жогорулаган жок. Статистика 1-2 аптанын ичинде түзүлүп калат деп жооп берген министр. Медициналык жардам сураган депутат Жылдыз Мусабекова реанимацияга түштү. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова катуу ооруп реанимацияга түштү. Бул тууралуу анын уулу Кубаныч Аманбеков билдирди. Маалыматка ылайык, эл өкүлү Бишкек шаарындагы стационарлардын биринде жандандыруу бөлүмүнө түшүп калды. Белгилей кетсек, Жылдыз Мусабекова өз алдынча баса албай, элдик ыктыярчылар тобунан келип медициналык жардам берип коюусун суранган болчу. Жакшы кабар. Окумуштуулар коронавирусту 99%га жок кылган дарыны табышты. Австралиянын Монаша университетинин жана Мельбурндагы Королдук госпиталдын окумуштуулары SARS-CoV-2 вирусун 99%га жок кылган дарыны табышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Изилдөөчүлөр лабораториялык шарттарда ивермектин дарысынан коронавирус инфекциясынын клеткаларына тийгизген таасирин талдап, дарыны 2 саат өткөндөн кийин кошушкан. Жыйынтыгында 24 саат аралыгында рибонуклеин кислоталарынын вирустук ченеми 93%га азайган. Ал эми 48 сааттан кийин вирус денеде 99%га азайганы айтылат. Мындан тышкары эксперимент учурунда ивермектин үлгүлөрүнө терс таасир тийгизбегени белгиленет. Окумуштуулар алардын изилдөөсү коронавирус инфекциясына каршы дарыларды колдонуу боюнча аныктоо иштерине жардам берет деп ишенишет. Алардын ою боюнча ивермектин SARS-CoV-2 вирусун азайтып, оорунун өрчүшүн алдын алып, инфекциянын адамдан адамга жугушун чектейт.
Кыргыз журналистикасы чоң жоготууга учурады. Журналист Бүбүкан Досалиева каза болду. Бул туурасында журналисттин жакындары кабарлашкан. Бүбүкан Ахматжан кызы Досалиева 1958 жылы 1 ноябрда Кыргызстандын Ысык Көл областынын Жетөгүз районундагы Саруу айылында туулуп, ошол эле кыштакта орто мектепте ийгиликтүү аяктаган. 1976-1977 жылдары Жетөгүз районундагы Саруу айылындагы Куйбышев атындагы колхоздун колхозчусу болуп эмгек жолун айылда баштаган. 1977-1978 жылдары Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин даярдоо бөлүмүнүн угуучусу болгон. 1978 жылдан 1983 жылдары журналистика бөлүмүндө күндүз окуган. 1983 жылдан 1985 жылдары Республикалык балдар китепканасынын библиографы, илимий методикалык бөлүмдүн ага редактору болуп иштеген. 1985 жылдан 1993 жылдарга чейин Кыргыз СССРнин мамлекеттик телерадио берүүлөр комитетинин жаштар редакциясынын редактору, социалдык экономикалык программалар редакциясынын ага редактору, шеф редактору болуп иштеген. 1993 жылдан 1996 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин окутуучусу, ага окутуучусу, телевидение жана радио журналистика кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 1995 жылдан 2010 жылдары Азаттык эркин Европа үн алгысынын Кыргыз кызматынын кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, сыналгы берүүлөрүнүн башкы редактору. 2010 жылдан 2012 жылдары Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жоопту катчысы. 2012 жылдан 2014 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бөлүм башчысы. 2014 жылдан 2015 жылдары Топ News KG маалымат аналитикалык порталынын башкы редактору болуп иштеген. 2015 жылдан 2017 жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ага илимий кызматкери, илим маалымат басма борборунун директору болгон. 2017 жылдан өмүрүнүн соңуна чейин Азаттык үн алгысынын Азаттык медиа мекемесинде сыналгы берүүлөрүн даярдоо продюсери, андан соң журналист болуп иштеген. 2020 жылдын 5-июлунда каза болду. Ал пневмониядан улам кайтыш болгону айтылууда. Бүбүкан Досалиеванын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Өлкөдө 2000ден ашуун киши пневмония менен ооруканада жатат. Учурда өпкө кагынуудан жабыркаган 2000ге жакын киши Кыргызстандын ооруканаларында дарыланып жатышат. Алардын дээрлик баарынын коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтан кабарлашты. Пневмония менен оор абалда реанимацияда жаткан бейтаптардын саны 100гө жакын. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан дагы 10 адам, ал эми пневмониядан 26 адам каза болду. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 вирусунан набыт болгондордун жалпы саны 88 адамга жетсе, март айынан бери пневмониядан 177 киши көз жумду. Интернеттеги социалдык тармактарда вирустан жана пневмониядан көз жумгандардын чыныгы саны мындан бир топ көп экени тууралуу маалыматтар жарыяланып келет. Мелис Арыпбектин кайрылуусу. Мухамбеткалый Абылгазиев тез арада камакка алынышы керек. Көз карандысыз эркин журналист, публицист, Россия илимдер академиясынын алдындагы географиялык коомдун анык мүчөсү Мелис Арыпбек ашынган арамза ач көз Абылгазиевди тез арада камакка алышыбыз керек деп жазып чыкты. Төмөндө маалымат толугу менен берилет. Кечээ мен 5G антеннаны толкундар тыгыздыгынын айынан элибиз массалык түрдө кырыла баштагандан кеп кылсам, бул жагына маалыматтары жок адамдар мага ишенишпеди эле. Андыктан кайрадан кайталашым абдан зарыл болуп турат. Эмесе, жакшылап акыл пештеп, ойго алчап окугула да, ойлонуп ойгонгула, толгонгула, калайык калк, жумурай журт, 5G деген эмне деген ырайымсыз илдет, не деген көзгө көрүнбөгөн апаат. Бул жагын орусча берейин. Муну мен өз оюмдан чыгарган жокмун. Эмесе того тээр далилдер менен пикирлешелик, урматтуу окурман. Сөз Кыргызстандын болочогу, элинин бар же жок болуп кетүүсү боюнча жүрүп жатат. Коронавирус деген илдет менен алаксытып, калдайган карапайым калк үй камагында жаткан учурда агы өздөрүнүн кара оюндарын бүткөзүп жатышыптыр. Мухамбеткалый Абылгазиевдин командасы жалгыз Кубатбек Бороновдон башкасы алмашылып калганда да тырмышып кызматтан кетпей келген. Анан эле Жанар Акаев деген тапан депутат трибунага чыгып, Абылгазиевге кайрылып бомба жарды.
Кимдер 5G орнотуп аны колдонууга чет элдик компанияларга уруксат берди деп. Анан эмне болду? Көчүгү гана эмес, тиши менен олтурган креслосунан ажырагысы келбей, жармашып, жабышып турган Абылгазиев жанардын жар салып бомбаны жарган сөзүнөн кийин дароо күтүүсүз эс алууга чыгып бир айча дымып калды. Өлү тирүүсү эч билинбей, кайтып келди да өзүнүн биринчи замына ордун бошотуп берип жылт койду. Көрсө 5G деген адамзаттын тукум курут кылуучусу экен. Кыргызстанга орнотууга ким уруксат берип кол койгон? Албетте мындай өтө кырдаалды жараткан, бирок ортодо өтө көп акча ойногон келишимде ажоонун макулдугу жок. Жалгыз мындай чыккынчылык жолго жалгыз Мухамбеткалый Абылгазиев барбайт болчу. Натыйжа эмне болду? Натыйжасын тилекке каршы азыркы учурда көрүп, угуп, уулугуп, түгөйүнөн ажыраган карышкырдай улуп жатабыз. Күн эмес саат сайын өлүм житим көбөйүп жатат. Себеби Абылгазиев кол коюп эл аралык олигархтын арам оюн аткаргандыктан 5G иштей баштагандыктан коронавирустан 1000 эсе коркунучтуу, апаттуу аламат башталды. 5G өтө кыска жыштыктагы электромагниттик толкундар агылган аймактын алдындагы тирүү жандар облученияга кабылып, иммунитеттери өлүп, өпкөлөрү жаңылдетке кабылып, тез арада өлүп жатышат. Жаш карысына карабай. Эмне кылуубуз керек? Ашынган арамза, ачкөз Абылгазиевди табышыбыз зарыл. Эгерде Шадыевке окшоп качып кетсе, анда ажоодон сурашыбыз керек. Болбой калса 5G антенналарды жок кылуубуз зарыл. Европада жана Россияда бул антенналарды өрттөп жатышат. Антпесе эзилген эл биротоло тукум курутка айланабыз. 5G карата дарыгерлердин бардык аракеттери алсыз болуп калганын көрүп жатабыз. Чечкиндүү чара көрбөсөк болбой калды. Жумурай журт, ойгонуп ойлонгонго убакыт жок калды. Козголуп ичарабыздагы саткын душмандарды жоопко тарталык. Башка жол жок. Кыргыздын эң ырайымсыз душманы кайдыгерлик, кенебестик, кош көңүлдүк, көргө тыккан кошоматтык. Кайдыгерликке согуш жарыя кылалык. Эгерде тирүү калабыз десе, калайык журт, мен дагы каптаган кара толкун менен күрөшүп жатамын. Макаланы даярдаган көз карандысыз эркин журналист, публицист, Россия Илимдер Академиясынын алдындагы географиялык коомдун анык мүчөсү Мелис Арыпбек. Чыны менен жогорку маалымат кандайдыр бир чындыкка дал келсе, тийиштүү органдар Абылгазиевди текшерүүгө алышы керек. Назар Ньюс. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова 2 өпкөсүнөн пневмония болуп, ооруканада каза болгондугун жакындары кабарлашты. Маалыматта Жанара Турдакунова улуттук госпиталдын реанимация бөлүмүндө 5 күн жаткандыгы айтылат. Эскерте кетсек, Бишкекте ооруканаларда орун жетишсиз болгондуктан бейтаптар убагында керектүү медициналык жардам ала албай калышкан. Учурда бир нече жерде бизнесмен, ишкерлер имараттарды ооруканага берип, бир нече ооруканалар ачылууда.